Туғандар, ноқаттың алмасы бышалек дегендер. Бышқан еле, дағы бір фура Москваға алма келіп отырады. Бұйырса, қызыл жана жашыл сорт. Қараңыздар, мынаке. Сочный алмалар, бисмилля. Ешқандай жасалма емес, болғанда айтып отам. Дамы соның туғандар. Андықтан ушул жерге келіп алма алып кетсеңіздер болады. Кыргызбай YouTube каналына қош келдіңіздер. Видеоны баштан аяғына чейин көріп қойыңыздар. Жана жақын адамдарыңар менен ушул видеоны бөлүшүп қойыңыздар. Жана өзгөчө Кыргызстандын продуктларын саткан бизнесмен байкелерге, энелерге дагы жөнөтүп қойыңыздар. Биз буюрса алма тууралуу толук кандуу тааныштырып баштадык. Анан бул кайсы сорттор? Бул Семеренко. Бунусу Крипсон 5 жылдыз аралаш да. Бир ящик болжолдуу түрдө канча килограмм чыгат? 8,5-дан 9,5-га чейин. 9 да? 9 болжол менен 8-9 килограмм. Баасы? Баасы 1200-дөн. Доставкасы 1250-ден. Болгону 50 рубль кошулат экен доставка. 50 рубль. Анан ноокаттын алмасы бышалек деген комментарий бергендер үчүн. Пышкан. Себеби бул Көкжар деген жеринен алганбыз ноокатын. Өзүм Белөрүктөн болом. Бизде уже ал жак кичине күнү сыгыраак, чем ноокаттын центриге караганда. Ноокатта эки кара кой жагы бар, бөлүнүп калат да мындай. Биз Көкжар жагынан. Ошол жагында алма пышкан. Пышкан, уже терилип эле кадимкидей эле уже сатылды. 15 күн мурун терилген. Как 5 күн жолдо жүрдү, фура все келди. Анан ушул эле точкадан келип алып кетишсе 1200 рубльдан ящиги. А жеткирип берүү боюнча 2 ящиктен жогору кетет. 2 ящиктен жогору. Момда жеңил машиналар менен буюрса дароо кимге канча ящик керек болсо ошол метросуна чейин жеткирип берет. Метросуна чейин жеткирип беребиз. Подъездин алдыга чейин. Подъездин алдыга. Жанагы Москва шаарында Кыргызстандын продуктылары деп магазин иштеткен байкелерге. Алар чалса, алар менен арзаныраак кылып беребиз. Бөлөк ба? Бөлөк ба. Эми көбүрөөк алган болсо, алып барып беребиз. Негизи жаңы эле баштадыңар же көп жылдан бери бул тармактасыңарбы? Почти 4 жылдан бери. Бул жерде көп билет. Метро Пражскийде дорожный улица 319да жылгап келип сатабыз кышында. Даректерини, телефон номерларын көрүп турасыздар тугандар. Пражская метросу ушул локацияга жанагы КПП деп коет, контрольно-пропускной пункт. Ошол пропускной шлагбаумына киргенде түп түз эле келип туруп, сол жакты караганда эле могу фура бул локация көрүнүп турат. Тугандар дал ушул жерде. Оплатасын айтайын. Ооба. Только наличка. Баргандан кийин жок, наличкам жок экен деп айтпаңыздарчы. Себеби карталар уже жабылды. Уже кече баштадым. Кичине саттым эле, уже картам жабылды. Акча себеп дегенде бул тугандар түшүнөлүү тугандар, ар кайсы жактан акча которулуп атып, акчалар култанып калат, карталары. Демек, барганда накталай төлөмгө аракет кылсаңыздар жакшы болот. Түшүнүү менен кабыл алабыз тугандар, Бир райондо жашаган тугандар барыңыздар биригип, группалар менен бириңиздер менен катташасыздар. Салам алейкум бар, квартирада адамдар бар. Барыңыздар чогулуп, көбүрөөк заказ берсеңиздер, ошол районго, ошол подъездине чейин жеткирип беришет экен бул тугандар. Подъездге чейин жеткиребиз. Райондорду, например, бир жерден бир точкага апарсак, келип алып кетишкен болсо, аларга да кичине арзаныраак кылып беребиз. А бул точкада канча убакыт болосуңар? Бул жерде уже Кыргызстанда уже алма даяр турат. Муну сатсак эле уже жолго чыгат. Кичине жарымга жеткирген болсо уже келет. Декабрга чейин турабыз да уже. Эртең менен кечинде кайсы убакыттарда келсе болот? Эртең менен 8ден кечки 11-12 чейин болот. 12 охрана просто 12де жабып коюп атат экен. 12 чейин болобуз. 12 чейин келип алып кетсе болот. Жакшы, тугандар, көрдүңүздөр, алмаларды ичинде катар тизилип тургандагы көрүп отурасыздар. Жеңил машиналар жеткирип берүү кызматы дали бар. Бул тугандар ноокаттын алмасы бышкан деди, өзү кепилдик берип атат. Андыктан ушул жерге келип алма алып кетсеңиздер болот. Же болбосо көрсөтүлгөн телефон номерларга байланышка чыгып, алма өзүңүздөргө чакыртсаңыздар болот, жеткирип беришет. Ошол, не дейсиң? Коштошобузбу? Ооба. Заказ бериңиздер, алып барып беребиз. Подъездиңиздердин алдыга чейин. Тугандар, буюрса силерде кызматыңарда, Ассаламу алейкум, ишиңерге ийгилик. Все, заказ беребиз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.